Ассаламу алейкум достор. Бүгін бізде сатыққа ушундай сонун жарқыраған үй чыкты. Бул Садырбаев көчөсү. Бул жак бир аз өйдө жүргөндөн кийин Чоң арыктын 4 көчөсү светофоруна келебиз. Бир аз өйдөрөктө уже резиденция. Мына ушул жакта достор ушундай жаркыраган үй сатыкка чыгып атат. 2 этаж бул жак үй. Үйдө полностью коммуникациянын бүт бардыгы бар. Газ, суу, свет. Жана бул жак резиденциянын жаны тынч район. Жана бүт бардык коммуникация менен эч кандай проблема дагы жок достор. Киргенде эле бул жак зеленый зона, ушундай сонун скамейка коюлган достор. Анан эми жүрүңүздөр үйдүн сыртындагыларды биринчиден силерге көрсөтүп кетейли. Бул жака кирип көрө турган болсок, бул банясы жаңы эле салынган, колдонула элек, өтө сонун. Любой частный үйдө ар бир эркек ушундай бир банясы болушун каалайт. Албетте бул ушундай сонун условиялардын бардыгы түзүлгөн. Жана өзүңүздөр көргөндөй бардыгы жапжаңы. Бул жакта жүрүңүздөр, бул жерде отунканасы бар. Бул жакта отундарды жийип койсоңуздар болот. Баары крытый. Жана бул жакта мындай кичинекей сарай бар. Майда чүйдө тех бөлүмү деп койсок болот. Майда чүйдөнүн бардыгын ошол жака коюп койсоңуздар болот. Анан бул үйдүн өзгөчөлүгү, бул жакта ушундай кыргыз үй бар экен. Кириңиздер. Бул кыргыз үй полностью утеплениясы менен, теплый полдору менен, жана бул жакта бүт бардыгы натуральный. Бул комнатага кирсеңиздер эле, мына бул жак даже колдонулган эмес дейт ээси. Бул жыгачтардын жыты келип турат да, ушундай сонун болуп туруп. Анан бул карышкыр дагы настоящий дейт достор. Жүрүңүздөр. Очок канабыз. Бул жакта мынакей бизде очок, барбекю зона, 2 казаныбыз бар экен. Удобствонун бардыгы түзүлгөн. Бул жакта мындай дагы пространствосу бар. Газ турат, жана бул жакта подвал. Бул эми тех помещение, котельнянын эмеси, аристон суунун бардыгы ошол жакта. Жана биз айткандай эле, үй полностью теплый пол, базальт менен утепленный. Фасадтары сонун кылып жасалган. Жана үйдүн ичи теплый пол менен жылыган үчүн өтө экономичный достор. Отопленияга болгону бир 6-7 миң сом эле кетет экен. Жана үйдүн ичине жүрүңүздөр. Киргенде эле ушундай бизде холл, бут кийим жеше турган. Бут кийимдерибиз караңыздар, аябай сонун кылып тизилип койгон бияктан. Бисмилля. Үйгө кирели. Үйгө кирсек, жүрүңүздөр, бул жак биздики ушундай чоң просторный холл. Киргенде эле бул комнаталарды азыр силерге көрсөтүп кетебиз. Эң эле биринчи жүргүзүп кухняны көрөйлү. Кухня бул жакта чай ичкен столу, жана бул жерде единственный комната, батарейка коюлган. Үйдө бүт бардык жакта мондай панорамный терезелер, прям до пола. Бул жак болсо мынакей встроенный кухонный мебель. Тамак жасай турган жак, газ плита, холодильник ушул жакта баары жайгашкан. Жана бул эшикти жаап койсок болот. Бул жака жыт чыкпаш үчүн өтө сонун. Кийинки бөлмөбүз. Бул гостиныйыбыз достор. Бул жактан отуруп коноктосоңуздар болот. Отуруп чай ичип, бияка жатып, кино көргөнгө, эс алганга сонун. Бул үйдө мебелдердин бардыгы кетет, бирок кээ бирки мебелдер, встроенный мебелдер калат. Анан кээ бирки мебелдерди сүйдөшүп калтырсак болот. Бүт бардыгы сонун, панорамный терезелер. Терезелер дагы аябай качественный, суук киргизбейт, шум өткөрбөйт. Бул жакта мынакей действительно комнаталар, үй бүт бардыгы минимальный температурада турат, бирок аябай жылуу экен үйдүн бардыгы. Жүрүңүздөр. Үйдүн квадратурасы 240 квадрат метр, 2 этаж үйүбүз. Жана ошондой эле мынакей бул бизде киргенде эле ушундай бир детский ойной турган комната да. Бул жакта кандай кылып өзүңүздөр обустроить этип аласыздар. Жана биз айткандай эле полностью до пола панорамный терезелер. Жүрүңүздөр. Бул жакта көрүңүздөр, бронированный эшигибиз турат темир.
Биринчи этаждын лестницанын асты бул жакта. Лестница азыр ремонт болуп атыптыр, полностью мондай подсветка коюлуп атыптыр азыр. Так, достор, бул жер ажаткана, биринчи этаждыкы. Жана ушундай эле биринчи этаждын ванный комнатасы. Бул жерде теплый пол единственный ушул комнатаныкы. Кошула элек, могу жерде просто сушилканы эле коюп туруп, кошуп коюш керек болду. Теплый пол ошо менен иштейт. Бул жактыкы буюрса. Эми экинчи этажга жүрүңүздөр. Бул ковролиндер атайын салынган. Жумшак кылып туруп, ушундай сонун экен. Бассаң дагы аябай комфортно. Так. Жүрөсүздөр, бул жактан оң жактан баштайлы. Экинчи этажга чыкканыбызда эле ушундай чоң площадкабыз. Анан бул жакта биринчи эле бөлмөбүз. Ушундай бир спальня. Детский кылып коесуздарбы, кандай кыласыздар? В принципе, аябай уютный, компактный. Так. Бул жакка экинчи спальнябызга жүрүңүздөр. Так, бул жерде тоже чоң терезелер. Бияк Баха көчөсүнөн Садырбаевага чыгат. Бул жак уже мындай кичине чоңураак. Ал спальнябызга караганда уже кичине бөлмөсү чоңураак. И экинчи этаждан ванны, туалет менен. Так. Бул жерде бизде ушундай чоң площадкабыз бар. Мастер спальнябыз. Мастер спальня. Достор, бул үй 2024 салынып, 2025 эле жашап киришкен. Азыр бул жак срочно сатылып атат. Баасын видеонун аягында сөзсүз түрдө айтабыз. Так. Ушул жери сонун жасалган экен. Атайын кийимдерди илгенге өтө сонун. Жана бул жакта бизде экинчи этажда ушул мастер спальнянын экинчи ваннасы, туалети менен. Так, и бул жерде ушундай чоң коридорубуз бар. Биякта бойлер турат. Бул стена гипсокартондон. Эгер ким кааласа, бул жакта алып туруп, тегиз кылып да чоң площадка алып коесуздарбы, же кандай кыласыздар? Азыр ушундай. Бирок менин оюмча мындай майда чүйдө буюмдарды бияка тизип койгонго сонун жер экен да. Шашып туруп бир комнатаны унутуп коюп турбуз. Кантип ушул комнатаны унутуп койдук билбейм. Бул үйдүн эң сонун комнатасы. Бул ушундай намазкана кылып коюптур. Негизи бул жакта ошо ким кандай кааласа, негизи ушундай билбейм. Жанагындай интернеттен көрүп каласыздарбы, ушундай комнаталар болот го, мындай сонун жасалган. Бияка азыр сүрөттөрдү мындай кылып туруп, кабанын сүрөтүн кылып, китеп койгонго полкаларды жасап койсо, прям вообще мощный, уютный эме комната болуп калат экен. Конечно, бул жакта деле мындай панорамный терезелер жана ушул терезелердин бүт бардыгы үйдүн ээси айтып кетти, сапаттуу, до пола, плюс бул жакта механизмдери двойное открывание и эч кандай шум, суук кирбейт. Действительно, үй аябай ысык экен. Минимумда турат, бирок конечно, куртка ачабыз, бирок по-любому мындай сезилип атат да, ысык экенинчи да. Анан биздин балконубуз. Тоону көрөм десеңер, пожалуйста. С видом на горы. Ким үй изилеп аткан болсо, бияка 2 машина батат. Заезд бул жактан, достор. Мынакей площадканын үстүнөн көрсөтүп кой, бул жакты. Достор, бул үйдүн баасы $330,000. Шашылыш түрдө сатууга чыкты бул үй. Өзүңүздөр көргөндөй, 2 этаж, 1,5 кирпич, коммуникациянын бардыгы бар, документтери жайында. Локация аябай жакшы, абасы таза. Жашаш кирип туруп эле жашаш керек бул жакта. Кимге ушул вариант жаккан болсо, достор, төмөн жакта биздин байланыш номерлерибиз бар. Чалып, келип, көрүп, буйруса ушул үйдө жашап калган сиздерге насип этсин.